Бүгүн Талас шаарындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин адистери, тил комиссиясынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриясынын өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте Талас шаарындагы көрнөк жарнактардын абалы боюнча рейд өткөрүлдү. Барыбызга белгилүү болгондой, бул убакка чейин аталган мекемелерге документ түрүндө, кагаз жүзүндө тапшырма берилген. Бирок ал эскертүүлөргө карабай, шаарыбыздын көрнөк жарнактарын мекеме ээлери алмаштырышкан эмес. Эми мыйзамга ылайык аларга актылар түзүлдү. Жалпысынан бир сөз менен айтканда, Талас шаарындагы көрнөк жарнактардын абалы жакшы деп айтсак жаңылышабыз. Себеби өкмөттүн 3 айлык жарыялаганына карабай, эски көрнөк жарнактар шаарыбыздын көркүн бузуп турган чагы. Бул рейдтин учурунда Талас шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 2016 жылдагы илинген көрнөк жарнактарды кездештирдик. Барыбызга белгилүү болгондой, 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылы экенине карабай, былтыркы 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жазылган бетондорду көрүп кайттык. Бул биз көрнөк жарнактар боюнча рейд жүргүзөрдүн алдында да биз буга чейин райондорго, шаарларга документ түрүндө тапшырма берилген, кагаз жүзүндө. Ал эми ошо иштер аткарылбагандыгы үчүн, баягы аткарылган иштер боюнча маалымат берилбегендиги үчүн ушундай жеринде кароо жүргүзүп чыктык да. Эми ошол жүргүзүлгөн кароонун негизинде бүгүнкү күндө ошо Талас шаарында, азыр Талас шаарын көрбөдүкпү, Талас шаарында көрнөк жарнактардын абалы жакшы деп айтууга болбойт да. Себеп дегенде өткөндө дагы биз бир ай мурда ушул көрнөк жарнактар тартипке келтирүү боюнча чыктык элек, бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Ал эми ошо Талас шаар көз алдынча башкаруу мэриясына тиешелүү мынакей панолор, ошо бетондорго жазылган транспаранттардын бардыгы эскилиги жетип, баягы Талас шаарын бир жагымсыз жагдайларга кептелген көп көрүнүштөргө күбө болуп атабыз да. Андан тышкары панолор дагы таптакыр жаңыртылган эмес, жол боюндагы. Ал эмес баягы 2016 жылдагы илинген рамкада көрүп атасыздар, карагайларда илинген рамканын ичиндеги баннерлер дагы жаңыланган эмес, алынып ташталган эмес да. Ал эми базардын ичиндеги пресс-куранттар, элдерге жалпы баягы кызмат көрсөтүүчү жайлардын да абалы өтө оор болуп атат. Буга чейинки рейд 20 апрелде болуп, андагы ашканалар, чач-тарач, дүкөндөргө эскертүүлөр жана көрсөтмөлөр берилген. Кыргыз Республикасынын жарнак жөнүндө мыйзамынын 5-беренесинин 3-пунктунун аткарылышы боюнча, бул пунктта көрнөк жарнактар кыргыз тилинде, андан кийин расмий тилде жана ошол жарнак жасатуулардын каалоосу боюнча башка тилде жазса болот. Жарнактар биринчи кыргыз тилинде, андан кийин расмий тилде жана ошол жарнак таратуучулардын каалоосу боюнча башка тилдерде таратылса болот. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күндө ошол көрсөтмө берген объектилерди аткарбагандарга комиссия тарабынан акт түзүлдү жана мындан ары административдик чаралар каралат. Ал эми административдик чаралар бул көрсөтмө талаптарын, көрсөтмөдө көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса 5000ден 10.000ге чейин айыптар каралган. Мындай рейдтер Талас областынын райондорунда жана шаарыбызда байма-бай өткөрүлүп турат. Максаты өз тилибизди өркүндөтүү болуп эсептелет. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3-канал, Талас шаары. Аялга керектүү нерселерди колдон бересиңер. Бул сагат жана өзүбүздүн дагы берелегибиз бар. Бул бут кийим. Мен жана ошончо сурадым, кабыл кие аласыңбы, кие албайсыңбы депчи. Бүгүн Кызылай коомунун Таластагы өкүлдөрү жана ыктыярчылар менен биргеликте аял жакшы жашоого татыктуу аталышындагы жардамга муктаж айымдарга бир күндө болсо жүздөрүнө күлкү тартуулоо максатында иш-чара өткөрүштү. Эң алгач бул идея Кызылай коомунун ыктыярчылары менен ушундай жумушту баштаган. Бул идеянын ичинде муктаж болуп, аярлуу үй бүлөдө жашаган аялдарга жардам берүү, негизгиси аларга бакыт тартуулоо болуп саналат. Демилгени колдоп, демөөрчүлөр өздөрүнүн белектерин тартуулашты. Кызылай коомунун адистери соц тармактан кайрылганда жардам берген адамдардын саны арбыган. Мындай акцияны Кызылай коому ар бир айда өткөрүп турууну пландап жатат. Биздин Инстаграмдан,
Фейсбуктан ар кайсы жерден кайрылганда, соцсеттерден кайрылганда бизге ушу жардам беребиз, биз макулбуз, бизде ушундай жардам көрсөткөн каалайбыз деген адамдар болду. Бизде кээ бир спонсорлор атын ататкан жок, алал кишилерге өзүбүз ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Андан тышкары Назгүл чач тарачы бизге ушу айымга чачын жасаганга жана макияжын жасаганга жардам көрсөтүштү. Ал эми Усистер деген дүкөнү биздин кызыбызга көйнөк белекке тартуулап беришти. Андан тышкары биз өз Кызыл Ай коомунун атынан да чакан белектерибизди бердик. Биз бул ишибизди ушу менен токтоп калат дебейбиз. Кудай буйруса бул ишибизди ушинтип уланта берели деп атабыз. Эгер ушундай жардам беребиз, колубуздан келген мүмкүнчүлүктүбүз менен жардам беребиз деген спонсорлор болсо, бизге кайрылсаңыздар болот.